Анда Секелек кыз Индия киносунан таасир алып, аялдагы балдар кыздарды чогултуп, кинодогу артисттерди туурап роль ойноп, өзгөчө үнү менен созулонтоо обон сызгон ага абдан жакчу. Бул кылыктары бир туугандары үчүн да сыймык эле. Көрсө музыканын агымы ошол балалык мезгилде эле багыт алган тура. Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнүн мыктысы, маданияттын мыктысы Айтикан Инамбекова. Саламатсыздар, урматтуу теле көрүүчүлөр, эфирде аял бакыты көрсөтөсү. Бүгүнкү кезектеги көрсөтүүбүздүн сыйлуу коногу Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнүн жана маданияттын мыктысы, ошондой эле кыргыз маданиятына, кыргыз искусствосуна өзүнүн өзгөчө салымын кошуп келе жаткан Кыргызстандагы миңдеген жылдыздардын көпчүлүгүн чыгарып, өзүнүн таалим тарбиясын берген эжеке Айтикан Инамбекова деген эжекебиз бүгүн бизде конокто. Ал эжекенин жашоо турмушун, ал эжекенин балалыгын, ал эжекенин өмүр таржымалын бүгүн биз сиздерге аял бакыты көрсөтүүсү алкагында сиздерге жеткиргенге аракет кылабыз. Биз менен болуңуздар. Саламатсызбы эжеке? Аял бакыты көрсөтүүсүнүн сунушун четке какпай, мынтип бизге өзүңүз жөнүндө сонун маек куруп берүү үчүн, бизге келгениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ал эми бүгүн биздин көрөрмандарга сизди маданиятка мыкты кызматы сиңген инсан катары тааныганыбыз менен сиздин өмүр жолуңуз, сиздин балалыгыңыз, кандай үй бүлөдө чоңойгонуңуз, ата энеңиз ким болгон, ошондой эле кандай бир туугандарыңыз бар экени тууралуу сөзсүз түрдө кызык, анан көпчүлүгүбүз биле бербейбиз. Келиңиз, өзүңүз тууралуу айтып бериңизчи, кандай кыз болгонсуз кичинекей кезиңизде? Мен ушул Суйтан берген Жакшынакай суроосуна мен Эркин айылында төрөлгөмүн, Кара Суу районуна караштуу менин бала чагым эң жакшы өттү десем болот. Балалык кез деген бул кандай сонун нерсе. Бала кезимде аябай ырга кызыгар элем. Селкинчек коюп алып туруп, каттуу ырдайт элем. Аяка секирип, берака секирип, анан апам урушат эле. Ырдава, ырдава кызым, артист болбой эле койчу. Кой айланайын балам, токтот дегенде апам көргөндө коркуп кетип токтотуп коет элем. Бирок ушунчалык ырдагым келет эле. Ал кезде Зейнеп Шакеева, Гүлсүн Мамашева, Гүлмайра Мамушевалардын ушунчалык бир учуп турган кези экен алардын. Сонун кезде ошолордун үндөрүн угуп алып, ошолордун ырдаганын ырдап туурап, анан ырдап калчу элем. Мен өзүм ошо Кара Суу районунда төрөлүп, ошол жерде окуп, 1-класска барып, 1963-жылы анан кийин мектепте окуп, бирок мектепте окуп атып дагы биз ушунчалык турмуштун оор кези экен ошол кезде. Мектептен келип эле талаага чыгат элек. Талаага чыкканда кичинекей болсок деле ата энебизге жардам кылышка аракет кылат элек. Анан кийин уй койлорду бактырат эле. Уй койлорду багалы десек жер тар. Анан колхоз, совхоздордо кароол коюп коет эле. Бир арка айылдан бир киши келет эле атчан. Ошону көргөндө каяка качышыбызды билбестен алдыбызга 2 уй, 2 кой торпоктор менен айдап алабыз. Алар деген мал болот экен. Бир жагына карабастан бири бедеге карап кирип кетет, бири бактага карап кирип кетет. Анан бедеге карап кирип кеткен кароолчу келип кууп келип алып кетип калат. Бактага кирип кетсе да алып кетет. Анан ыйлап, чыңырып, ушундай жаман капа болот эле, каяка качышыбызды билбей. Себеби дегенде ошол кезде закон өтө күчтүү болгон кез экен. Мен кичинебизде эжем менен мал бакчу элек да, дайранын боюнда. Мал бакканда эжем турба болчу эле, турбага бутун асылып туруп, бутун сулга шалаптатып туруп, өмөралы, мен чөгүп атам десе, мен кыйкырганма же жүгүрүп кетет элем үйгө. Жарым жолго жеткенде кайра чакырат эле, кайт, мен адылдаштым деп. Кайра жүгүрүп келип, ошентип неме кылчу элек көп. Кечинде жатканда мен жомок айтып уктатып элем. Көрсө эчем коркот экен. Мен уктап калса да айта берчү экенмин да, жомокточу. Кичине чоңойгон кезибизде курт багышат эле. Жибекти баягы пуланы багат эле. Бакканда мектепке чейин саат 4-тө тургузуп, апамдар
талаага жөнөтөт эле. Талаага барып куртка тыттарды кыркып келебиз. Уйкусурап балабыз, көзүбүз ачылбасак да алдап айдайт эле апам. Бир эле ай балам, бир айда кутуласыңар. Анан кийин бир айда кутулганыңар менен акча болот, кийимиңер бүтүн болот балам, айланып кетейиндер, тура калгыла десе, туруп сүйүнүп барып, саат 4-5-терде барып, кыркып алып келип, аны куртка салып, анан астын шыпырып, анан кийин жуунуп таранып отуруп тамак ичкенге убактыбыз болбойт эле. Сөөрүгө мындай жерлерге тамак дасторкон жайып туруп, тамакты куюп коюп, бала киши отуруп жебейт. Ичип чыга бергиле дейт эле, апам катуу кармайт эле. Анан ичип алып туруп, башка ишибизди кылат элек. Барып талаага тез малды барып байлап келгиле дейт эле. Уйларды байлап келип эле, анан кийин бет колубузду жууп, мектепке жөнөшкө аракет кылат элек. Мектепке баргандан кийин апам кетип атканда бирок кулагыбызга куюп коет эле. Эгерде өмүр бою кетмен чаап, өмүр бою ушул тирикиликти кылайын дебесеңер, окугула дейт эле. Жакшы окушка аракет кылгыла, үлгүргүлө дейт эле. Ата-энем кечке иште болот эле да. Атам иште болот эле, апам иште болот эле. Анан бизди калган бардык кичинекейлерибизди чоң агабыз өзүнүн иши менен кетип калат эле. Анан бизди башкарып жүргөн, жетелеп жүргөн эжем болот эле да. Ал мезгилде баягы мектеп ойнош эле булар. Мектеп ойноп жүрүп ошондо эле окутат эле. Апамдын бөлөлөрү бар эле, Абдулла, Абдурасул деген өзгөндө. Ошол кишилер айтат эле да. 5-6 кыздын ордуна ушундай айткандай бир кызым болсочу деп. Себеби эркектин ордуна эркек баягы тарбия дагы көрсөткөн, өзүнчө мындай волевая, акыл эстүү бардык жагынан төп келишкен эме. Анан жалгыз болсо дагы өзү биз 4 эркектен көп нерсени жасады да. Эң кичинекей Өмөрали, Курбанбек, мени ушул Бишкекке алып барды, ал убакта Фрунзеле го. Ошол жака алып барып окутуп, ошол убакта азыраак болсо дагы стипендиясына эмалат экен да. Атам дагы мынабы Оштогу Ошмуга тапшырган экен. Тапшырып, неме факультет русского языка и литературы филфакка тапшырып, 1 жыл окуган экен. Баягы жетимчиликтен ушу курсагын ачканынан чыдабай Акбуран боюна барып, сууну ичип, анан эс болуп калып, досу анан айылга алып келип койгон экен. Ошонун окубай калган экен, продолжать этип. Бирок почерки, атамдын почерки укмуш, ушунчалык сулуу, грамотно жазат эле да. Орусчаны аябай жакшы сүйлөйт эле. 1 жыл болсо да жакшы билим алып калган экен. Атам жакшы жерлерде иштеди. Сельсоветте секретарь болуп, почтада иштеп, анан кийин акыркы өмүрүнүн акырында немеде Кара Суудагы больницада завскалат болуп көп жыл иштеди. Аябай честно иштеди. Баягы сам не гам, другим не дам деп орустун макалын айтат экен да. Сиз өзүңүз да жебейсиз, башкага да жедирбейсиз. Бул кандай киши болдуңуз сиз деги деп. Ушундай эми илгеркилер өтө честный болушкан го. Апам дагы Өзгөн районунун центринде педучилище болгон экен. Ошону 7 ай окуп эле педучилищеда мугалим болуп калган экен. Анан кийин ошол мугалим болуп мектепте иштеп атса, тайенем болсо барып 500 сом берип директорго айтыптыр, кагылып кетейин. Эркектердин арасында балам күнөөгө бата турган болду. Ушуну мектептен чыгарып бер. Окууга иштебесин дептир да. Апам 2 жыл мектепте мугалим болуп иштептир. Мен алдап туруп окууга тапшырганмын. 10 класста өткөндө эле мени профориентация болгон экен да көрсө. Ошондо келип эле ырдатып туруп, ой укмуш, сен сонун укмуш ырдайт экенсиң балам. 5 сага десе, мен 5 дегенди алып алдым деп эле музыкалык учурга өтүп кеткем. А өзүм болсо кызыгуум англис тилинен котормочу болгум келет эле. Анан ошону окуп калдым. Анан училищени бүткөндөн кийин институтка чөпкө кеттим деп апамды алдап туруп институтка кетип калгам. Институтка барып өтүп келгенден кийин атама акырын айттым. Атам менен көбүрөөк жакын элем да. Ата,
окууга өтүп келдим, апам айтсам урушат, сиз айтып көндүрүң десем, болду балам, мен буягын өзүм тууралайм деп. Анан кийин ошентип институтта бүтүрүп келдим, искусство институтун. Алыстан сүйлөшпө балам, нарындан көл таластан сүйлөшпө, биз сени карыганда курчубузду көтүп каерден издейбиз дей берет эле да. Ушул кулакка сиңген экен, мен ошо институтта кал, ушул жерде иште десе да болбой ушул жака келгем да. Эжеке, жана сөз арасында айтып өттүңүз да, жалгыз кыз болгонуңуз үчүн сөзсүз түрдө анан кийин жалгыз кызынын алыс жака турмушка чыгып кетүүсүн деле каалабайт. Ата-энелер баягы жанында алып жүргүсү келет го. Анан алыс жактан таппа деп атам көп айтчу деп атпайсызбы? Анан жолдошуңуз тууралуу айтып бериңизчи, каяка келин болуп түшкөнсүз, жолдошуңуз кайсыл жердин уулу дегенде кандай инсан болгон, ал инсан менен кантип табышып, кандай жашоо турмуштарды бирге кечирдиңиздер? Жолдошум экөөбүз таанышканда ошол менден 3 жаш кичүү экен, жашырып, менин жашымды билген да ал. Билип, анан кийин менден жашы 1 жаш чоң болуп таанышып атат да мени менен. Анан 55-жылкы турбайбы деп анан кийин мен деле ичимен мындай ичим жылып калды да, өзү мындай жакшынакай жигит экен деп. Жалал Абад шаарындагы Ыркесенде отурабыз. Курортто ошол жерде күндө мени охранять этип барат, охранять этип алып келет. Автобуска Кара Сууга үйгө келсем, ар субата келем, ар субата мени автобуска салат. Автобус подружкам экөөбүздү ар субата тосуп алат. Анан таң калабыз, жакшы жигит экен. Эжеке келиңиз деп эле билет алып келип колума карматып коет. Ал кезде очередке турат элек да автобустар. Тим эле 2 саат очередке турат элек. Подружкам экөөбүзгө сразу 1-2 месттен алып берип коет. Анан биз отуруп алып эле зыңкылып кетип калабыз. Ошентип тосуп алып кетип ушинтип эле жүрдү. Анан кийин 1,5-2 жылга жакын ошондой кылып жүрдү. Анан кийин ала качып кетти. Анан мынтип айтып атпайбы? Мен туулган күнүм болуп атат, кыздар жүргүлө десе, өзүбүз 1 коньяк, 1 торт алып алып, гүлдү алып алып кетип атабыз. Көрсө мени ала качып кетип атыптыр да. Барып отуруп калгандан кийин же ыйлашты билбей, же күлүштү билбей, күлкүм эле келет. Жеңелерим кууп келип аркаман, кууп келсе аларды карап алып эле күлкүм келет десем, жиндогум нагыз күлбөй, ыйлаң дейт. Койчу, ыйлай албай атам, ыйлабайм десем, жиндисиз го, ыйлабайсызбы дейт. Ыйлабайм жеңе дедим. Десем анан жинди кыз экен деп анан мени чымчып коюп кетип калды. Ошентип анан кийин барып калдык. Баргандан кийин эле неме абысындарым болсо, сулуу кыз экен, жакшынакай кыз экен дешип шыбырашып атат. Анан мен жашымды билип калышты, билип калгандан кийин айылдагы аялдарды билесиң го. Муну деген 10 жаш чоң экен, анан мунун башын айланып тийип алыптыр дешип сөз кыла баштады. Деди эле, мен болсо билбейм да аны. Анан отуруп сүрөт көрүп атсак эле бир удостоверение колго тийип калды. 59-жылкы дегенди көрүп, мен 58-жылкы иним бар. Кантип ошол жезде дейт деп эле ыйлай бериптирмин де. Мырза кантип жезде дейт деп эле ыйлай бериптирмин десем, десем күйөөм келип алып мени кучактап отуруп алып айтат. Мен деген сары кишимин, мен тез карып калам, а сен карыбайсың. Мен сени мынандай кылып багып алам, эч кыжалат болбо. Мен эч кыжалат болбо десем, сен эмнеге алдадың, жашыңа алдап айттың, мурдараак бир көрүп койбоймбу десең деп өзүм урушуп атам, ыйлап атам. Союз кезинде негедир ушунчалык таңкыс эле садикке балдарды орноштуруу өтө кыйын эле. Менин балам 1440 очередь экен. Ушул очередь жетпей 3 жылга чейин жанымда техникумга алып барып иштейм да. Алып барсам балам ушунчалык шок, тополоң тоз кылат. Уялганымдан не кылышымды билбей, ким урушса деле болуп турса, ооба, сиздики тууру деп коюп, момоюп, жакшынакай болуп иштешке тууру келди. Себеби балам тополоң кылып атат, шоктук кылып атат. Анан студенттер кармалашат, жакшы көрүшүп. Ошентип жүрүп, 3 баламды ошол жерде бактым, Жалал Абад маданий техникумунда. Кийин турмуш шартка байланыштуу жолдошум Ошко военный болуп келгендиктен, анан мен дагы Ошко көчүп келдим балдарым менен. Жолдошум экөөбүз аябай ынтымак жашадык. Жолдошум ырды аябай жакшы көргөн жигит эле. Бир жерге отуруштарга барсак, тойлорго барсак эле
мен тааныбаган жерге барсам деле айткан эжеке азыр чыгып ырдайт десе эле таң кала берчүмүн да. Каяктан мени билип алды бул десе. Көрсө менин жолдошум өзү барып музыканттарга жаздырып коет экен да. Барып айткан эже деп чакырып ырдаткын деп акча төлөп коет экен. Военныйлардын убактысы болбойт го. Отурганга, бир жака барганга деле алар түн деле күн деле алып кетип кала берет да каалаган кезде. Бир ошондо бир убакыт таап келип, саат 10дон эртең мененки 10до ким кафеге келчи эле десем, биз келебиз да, мына биз келебиз. Экөөбүз келдик деп экөөбүз эле отурганбыз да, таат 4кече отурдук. Көрсө ошондо менен кайрылашып аткан экен. Өмүр шерик болгон өмүрлүк жарыңыз, жолдошуңуз бул дүйнөдөн кеткенден кийин сөзсүз түрдө оңой жашоо болбогон баягы ар бир адам эле билет. Ошол күндөрдөгү кыйынчылыктарды баштан кантип кечирдиңиз, кандай күндөр болду, деги эле ошол кездеги кыйынчылык күндөрүңүздү кантип жеңдиңиз? Жолдошум өтүп кеткенден кийин менде өтө катуу трагедия болду да. Бир жыл бою көкүрөгүмдү өйдө көтөрө албай, жер союлуп жатып калдым да. Иштебей да койдум. Ушундай өзүмдү жаман катуу стресске түштүм. Себеби дегенде, ушундай кишиден кантип айрылып калам, эми кантип жашайм, кандай менде жашоо болот деп элестете албай койдум да. Кандай жашоо болот менде деп эле ушу көкүрөгүм күйүп, ушул жерим эле күйүп туруп алды. Бир кыз звонок кылды да, частан эже, мен сиздин атыңызды, фамилияңызды жазайын дедим эле. Атыңыз, фамилияңызды айтыңызчы, бир күн помошпу, бир нерсе келиптир деди эле. Менин атым ким эле деп атымды таппай калсам болобу? Ушунчалык күйүткө катуу кирип кеткендигимен эшиктен бала чака ойноп жүрөр бекен, менин атым ким десем айтат да, апа сенин атың мындай деп. Балдарым да жок, эч ким жок. Таппай атам десе, эже жакшына болсоңуз, эже антпең, антип күйүткө алдырбаң өзүңүздү. Жакшына болсоңуз, эже бир эле сиздин күйөөңүз өлдүбү? Антпеңиз да деп ошол кыз урушуп койду. Анан кийин телефонду коюп коюп, атымды таппайм. Менин атым ким эле? Бир жазуу пазу бар бекен, эмне экен деп. Кайра звонок кылып, айткан эже десе, айткан мен атым деп коем. Көрсө ал кыз айтат, мен дагы анан эстеп калбадым беже, антпеңиз да айткан, антип айтпаң деп. Бичара ошол кыз айтып, эми анан кийин атымды таап алып ыйлаганым айтпа. Мына өтүп кеткенине дагы 2003-жыл өткөн болсо, быйыл 16 жыл болуп атат. 16 жылдан бери дагы деле мен көнө албайм да ушу кишинин кетип калганына. Ишене албайм. Ушул малга чейин деле түшүмө кирип эле, ушул жерде аралашып эле биз менен жашап эле жүрө берди да. Десе кошуналар өлүп калбайбы? Апе, элдерге эмне деп айтат экен, эми бул өлүп калган деп айтат да. Бул келип алды, эмне болот эми деп эле ушинтип. Себеби баягы ой, адамдын ою жашооңдо бирге болсо, дайым ушинтип жашап аралашып жүрө берет окшойт го. Аялдык бүгүнкү күндө эми чоң эне болдуңуз, тай эне болдуңуз. Ошо бир эле арман жолдошуңуздун бул дүйнөдөн эрте кетип калган экен да. Анан кийин болбосо бүгүнкү күндөгү ийгиликтүү аялдардын, бактылуу аялдардын бирисиз. Анан аялдык бакыт дегенде кандай түшүнөсүз? Деги эле аялдык бакытка кантип эришиш керек? Кудайга шүгүр, мен бактылуумун. Себеби бактылуу деген сөз бул ден соолуктун бардыгы, жумушуңдун бардыгы. Эрте менен туруп мен жумушка жөнөйм. Бул менин бактылуулугум. Коллектив менен барып иштейм. Бул бактылуулук. Чоң эне, тай эне болгон бул бактылуулук. Балдардан, неберелердин күлүп турганы, эне деп чуркап келгени, тай эне деп чуркап келгени, бул бактылуулук. Аялдын эң бактылуулугу балалуу болуу. Балалуу болуп, балдардын келечегиндеги тынып, тынчып кетүүсүн көрүү. Бул бактылуулук. Эжеке, сизге чоң рахмат. Азыр биздин сизди көргөндө баягы токтоо, анан ошол эле учурда оор басырыктуу, илимдүү, билимдүү эжеке
катары билебиз. Ошо анан кийин сиздин баягы кичинекей кезиңиздеги шок, кичинекей кезиңиздеги тырышчаак, кичинекей кезиңиздеги эмгекчил адам экениңизди биз билген эмеспиз да. Мына бүгүнкү биздин көрсөтүүнүн алкагында сиз биздин көрөрмандар үчүн эң сонун маек куруп бердиңиз. Сизге чоң рахмат эжеке. Дагы чакырганда келип бересиз, Кудай буйруса. Ал эми урматтуу көрөрмандар, бизге бөлүнгөн убакыт болсо өз соңуна келип жетти. Келерки чыгарылыштан амандашканча саламатта калыңыздар.